баяндарды угуп, болгондо дагы устаздардын устазы болгон Тажикстандан бери Кыргызстанда кайсы жерге барса шакирт калтырып, шакирт чыгарып жаткан устазыбыз Молдонады Дамланын илим мажлисинде отуруш бул өзүнчө бир чоң бакыт. Канча деген алыстагы адамдар Дамланын атыны сүйүнүп эле бирөөдөн угуп калса да кайра угуп, ушундай бир жакшы сезимдерди пайда кылышат да. Мына ошондуктан Аллах субхана таала менен бизди ушул кишинин мажлисине отурушулуктун бактысын берген экен. Буга да аябай көп шүкүрлөрдү айтышыбыз керек. Албетте, устазыбыз дагы бизге кичине бир сиз дагы 5-10 мүнөт болсо дагы сөз кошуп сүйлөп туруңуз дегенден биз устазыбыздын амры важип деп, Кудайым буйруса, устаздан сурап, ушу васиятул имам Абу Ханифа рахимахуллах, имам Абу Ханифанын шакирттерине жана өзүнө ээрчип жүргөн жандаштардын бардыгына осияты деген китеби бар. Ошол имам Абу Ханифанын осияттары жөнүндө Кудайым буйруса сөз баштап, Аллах ийгилик берсе, тоофук берсе, иншалла, Аллахтын жардамы менен, устаздарыбыздын көзөмөлү менен жана эле окуяда айтты го, устаздан эч качан үзүлүп болбойт экен. Үзүлсө эле шайтан жетелеп кетет экен. Өзүнчө башка бир жаннат куруп берет экен, Алланын жаннатынан башка. Кудай Таала муну ошондой жаннаттардан өзү сактасын. Аллах субхана таала ар дайым ошол устаздардын этегин этектеп, жетелеген жагына жетеленип жүрүштү насип эткен болсун баарыбызга. Энди Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Абу Ханифа рахматуллах чынында бул осият деген китепти мындан сырткары алим жана мутаалим деген жана фикхул акбар, фикхул аусат деген фикхул асгар көптөгөн китептерди жазган. Ошол учурларда жазууга мажбур болгон себеби дагы акыйда тууралуу ар кандай ойлор, адаштыруучу, азгыруучу ойлор пайда болгон. Эч кандай бир шариаттын негизинде эмес, алардын адашуу түшүнүүнүн негизинде пайда болгондуктан имам Абу Ханифа рахматуллах ушул намазга тахарат керек болгондой эле акыйдага да бир тахарат керек болгондой ушул акыйда китепти ушул үммөттүн туура эмес ойлордон тазалай турган бир тахарат болсун деп ушул фикхул акбар жана васият деген китептерин жазган. Бүт бардык аалымдар имам Абу Ханифа рахматуллахке мындай деп баа берген: Аввалу мутакаллиму фи хадихил умма. Ушул үммөттүн ичинде эң биринчи мутакаллим деп наам берилген. Мутакаллим деген сөз акыйда боюнча гана, акыйда боюнча сүйлөй ала турган инсанды айтат. Кубаттуу, күчтүү, салмактуу далилдери бар. Акыйда боюнча, ыйман темасы боюнча эң эркин сүйлөй ала турган адамды мутакаллим дейт. Илгери ошо акыйда аалымдарыны мутакаллим дечкен эле. Кийин эле келип этикад жана акыйда деп аталып калды. Өзү негизи бул илимдин башкы аталышы илмул калам. Имам Абу Ханифа рахматуллах ушул осият китебини мындай деп баштайт. Хамды саналарды айткандан кийин, салаваттарды айткандан кийин: "И'ламу я асхаби ва ихвани анна мазхаба ахли суннати вал жамаати ала 12 хуслатан." Билиңиздер, мени ээрчип жүргөн шериктерим жана менин бир туугандарым бул ахли суннат вал жамаат мазхабына тиешелүү болгон байланыштуу бир 12 маселе бар. Фаман кана ястакиму ала хадихил хисал ла якуну мубтадиан. Кимде ким ушул 12 маселени эвин таап, ушул 12 маселени туура тутунса, туура карманса, ал адам мубтади болбойт, бидатчы болбойт. Бидатчы болбойт. Вала сахиба хаван. Жана азгырык ойдун ээси да болбойт. Фа алейкум би хадихил хисал. Мен сиздерге сунуштаймын, ушул мен айта турган 12 маселени жакшылап үйрөнүп алыңыздар. Хатта такуну фи шафаати саййидина Мухаммадин алейхи салату вассалам. Мына ушул 12 маселени бекем үйрөнүп, ушул 12 маселени тутунсаңар, кармансаңар, силер биздин хабибиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына ылайык болосуңар дейт. Биринчиси ал-ула ал-иману иqrarun bil-lisan ва tasdiqun bil-jinan. Эң алгачкы эле маселе ыйман маселеси. Ал-иману иqrarun. Ыйманды тиреп турган эки түркүк бар экен. Ошо эки түркүктүн бирөөсү жок болсо, сиздин ыйманыңызды бар деп айтууга болбойт экен, урматтуу жамаат.
Birincisi iqrar. Til menen aytуу. Allah Taala'nın жалгыздыгыны жөн эле жүрөктөн эле билип коюп, оюңузда эле келтирип коюп, тилиңиз менен ла илаха иллаллах дебесеңиз, же шахадат калимасын айтпасаңыз, жүрөгүңүздөгү тасдык өзү жетиштүү эмес экен ыймандуу болууга. Ыймандуу болуш үчүн эмне керек экен? Иqrar да керек экен. Экинчиси тасдикун бил жинан, жүрөгү менен тасдыктоо. Жүрөгү менен тасдыктоо. Эми ыйман деген сөздүн өзүнүн лыгаттагы мааниси тасдык деген сөз экен. Мына Юсуф алейхисаламдын окуясынан бир үзүндүн алып келет, аят каримада ушул ыйманды тасдык маанисинде экендигине далил кылып. Юсуфтун бир туугандары атасына Юсупту кудукка ыргытып коюп, келишет дагы айтат, биз кичине чуркашып, нары бери жа атышып, ушинтип ойноп аттык элек. Юсупту болсо биздин өзүбүздүн буюмдарыбыздын жанына коюп койгон элек, куржундарыбыздын жанына коюп койгон элек. Bir malda kelsek Yusuf'tu karışkır cep ketiptir. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنْ لَنَا. Siz bizge işenbeysiz bi. Manisi atakem, siz Yusuf'tu jakşı körgöndeyle biz de Yusuf'tu jakşı köröbüz. Endi Yusuf jönünde ушундай кабар айтып атсак, siz bizdi tasdiktабайсыз bu деген маанide айтылган экен. Ыйман деген сөз tasdik маанисинде берет экен. Tasdik экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй эле тастык бар экен, хабардын өзүнө чын деп коесуз, анан кабарчыны дагы чын дейсиз. Бул бир тастык. Бул тастык дагы жарабайт. Экинчи бир тастык бар экен, сиз кабарды дагы чындыкка чыгарасыз, кабарчыны дагы чындыкка чыгарасыз дагы, кабул, ошону кабыл кыласыз. Кабыл кылмайынча жөн эле тастыктап койсоңуз, ал дагы ыйманга өтпөйт экен. Анткени поптор дагы, христиандар дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабарыны чын дешкен. Пайгамбардын элчилигин да чын дешкен, бирок кабул болгон эмес. Ошол себептен алардын ыйманы дурус эмес, урматтуу жамаат. Iqrar болса, тастыкты түшүндүк, бул жүрөк менен берилип, ошол кабарды жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге кабарчы болуп келди эле Алла Тааладан. Ошол кабарчыны чын деп ишенип, жүрөгүбүз менен берилип кабыл алуубуз. Иqrarчы, иqrar бул ошол тилибизден жүргүзүштү максат ислам ахкамдарыны өтөө экен. Ислам ахкамдарыны. Энди сизден иqrарды алган болсо, Кудай өз сактасын, атеисттер же коммунисттер же бир залым, Кудай жок деп болбосо өлтүрөмүн деп, же болсо андай бир зыян жеткиземин деп, ушундай бир зыянды көзүңүзгө көрсөтүп, тилиңизден Кудай жок деген сөздү уккусу келсе, сиз тилиңизден Кудай жок деп койгон болсо, сиз кафир болбойсуз. Анткени бул икрах. Икрах болгондон кийин сизге күнөө жок. Кийин Кудай Тааладан ошол икрахыңыз үчүн дагы катуу кечирим сурап, истигфар менен өтүшүңүз керек болуп калат. Иqrарды шарт кылыштан максат ыйман жүрөктө болгондон кийин өзүңүздүн ыймандуулугуңузду башкаларга жарыялаш үчүн дагы, башкаларга момун экендигиңизди тааныштырыш үчүн дагы иqrar шарт деди да. Ла илаха иллаллах дегениңизден кийин, могу келмени айттым, мусулман болду деп, башкалар дагы сиздин мусулманчылыгыңызга күбө болот экен. Иqrардын бир пайдасы ошол экен, урматтуу жамаат. Эми ыймандын важип болуусу. Mu'tazillar айтат экен, ыйман акыл менен эле важип болот дейт экен. Ыйман өзү эки жол менен важип болуш, эки жолдун бирөөсү менен важип болот экен. Бил акли ва бис сам'i. Же аклан, же сам'ан. Акыл менен, же сам'ан деген сөз шариат менен. Шариат менен. Mu'tazillar айтат экен, шариатсыз деле Кудай Тааланы таанып ыйман келтирсе боло берет дейт экен. Десе айтат экен, жок. Шариат болмойынча ыйман болуп эсептелбейт дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам же башка пайгамбарлар келгенге чейин, кабар алып келгенге чейин башкалардын ыйманы ал баякы кабыл кылынган деңгээлдеги ыйман болуп саналган эмес. Ал ыйманга даярдоочу болуп турган ыйман болгон. Ал эми качан пайгамбарлар келгенден кийин ошол кабарды кабыл алып, тастыктагандан кийин, тили менен айткандан кийин ошол ыйманды ыйман деп санаган. Ага чейинки ыймандар кайрадан жаңыланган.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейинки ыймандар. Эми имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат жооп катарында: "Ал-акълу алатун я'рифу хусна бa'зил ашяи ва кубхаху ва вуджубал иман ва шукрал мун'ими." Акыл бир курал катарында саналат. Ыйманды бизге важип болуш үчүн бул пайгамбарсыз деле акыл менен ыйман келтире бериш керек. Пайгамбар жетпесе деле акыл менен тааныгандан кийин ага ыйман важип болду деген сөз чыкпайт экен. Муътазилелерде ушундай бир сөз бар экен. Бизде болсо жок. Ыйман шарият менен, пайгамбар менен кабыл болот. Пайгамбар менен важип болот. Болгону гана акыл ошол ыймандын шарттарыны жана башка рукундөрүн гана билиш үчүн, жакшы жаманды билиш үчүн, жана ошол бизге ыйман неаматын берип жаткан мун'им затка шүкүр келтириш үчүн акыл керек. Акыл курал катары керек дейт. Акыл бул ыймандын түркүгү эмес дейт. Анан муътазилелер айтты, анда эмесе Абу Ханифа рахматуллахи айтпады беле, ыйман акыл менен важип болот деп. Могул жерде ушундай бир риваяттап келет, имам Байхақи жана немелер алып келген экен. Анна Абу Ханифа рахимахуллах кал, имам Абу Ханифа мындай деген эле. Бул муътазилелердин айткан сөзү. Ла узра ли ахадин фил жахли би халикихи лима яра мин халқис самавати ва халқи нафсихи ва гайрихи. Эч кимге шылтоо же үзүр өтпөйт. Мен билбейт экенмин, жаратуучуну билбейт экенмин деген бир шылтоо өтпөйт. Анткени асмандын жаралышыны, өзүнүн жаралышыны жана башка нерселерди караса деле, жаратуучу бар экендигин билсе болот дейт. Деп ушул сөзүнөн алар муътазилелер имам Абу Ханифа рахматуллахтин сөзүнө кармап туруп, ыйман акыл менен деле боло берет экен, шариятсыз деле, пайгамбарсыз деле боло берет экен, ишке аша берет экен деген бир далилди айтты. Буну биздин аалымдар жооп берет. Таануу ал жерде марифат, билүү болуп жатат дейт. Билүү акыл менен таанылат. Бирок важип болушу шарият менен болот, пайгамбар менен болот. Пайгамбар келип Аллага ыйман келтиргиле дегенде, ана ошондан кийин важип болот. Ага чейин таанып коюш, билип коюш бул акылдын касбы дейт. Акылдын касбы бул ыйман эмес сиздерге деп биздин Матрудия, яни ахли сүннат вал жамаат уламалары ушинтип жооп берди. Эми урматтуу жамаат, бул ыймандын тегерегинде өтө көп сөздөр бар. Бирок мен сиздерге ушул ахкамул ыйман, ыймандын бир нече маселелери бар экен, ушуларды менен тааныштырып маселемди жыйынтыктайм. Ахкамул ыйман ситтату анва. Ыймандын өкүмдөрү 6. Биринчиси, ыйман биздин үстүбүзгө өкүм кыла турган өкүмдөрү. Түшүнүктүбү? Ыймандын үстүнөн аткарылатыган өкүмдөр канча экен? 6 экен. Адаму итлафил муъмин нафсал муъмин би гайри хаққин. Bir momundun nafsine haksız ziyan jetkizbөө керек экен. Акысыз эч кандай ага бир зыян жеткизбеш керек экен. Бул биринчи маселе. Биринчи өкүмү. Экинчи өкүмү ахзул муъмин малал муъмин би гайри хаққин. Момундун малыны, мүлкүнү жөндөн акысыз тартып албаш керек экен. Бул дагы сиз менен бизге ыймандын жүктөгөн өкүмдөрүнүн бири. Üçüncüsü adamu istirqaqil mu'minil hur al mu'min. Endi üçüncüsü olsa mu'min adam bir azatda жүргөн mu'mindu, erkin жүргөн mu'mindu kul kılууга akısı жок экен. İman ушуга өкүм кылат экен бизде. Төртүнчүсү adamu naqzil mu'min ardal mu'min. Mu'mindin namısına dagы тийбеш керек экен. Кудай өз сактасын, бизде ушундай намысыбызга тийип кете турган эң бир оорчундуу сөздөр айтылат, ушул туура эмес экен. Кафир десе, момундун намысына тийдиң. Кудай өз сактасын. Бизде мындайлар толтура. Керек болсо өзүбүздү аябайбыз. Динде меселем, ата-энем динде меселе деп. Бул биздин өзүбүздүн дагы намысыбызга, башка тегерегиздеги ата-энелерибиздин дагы намысына тийип атабыз. Бул ыйман жүктөгөн өкүмдөрдүн бири ушул экен, 6 өкүмдөрдүн бири. Момундун намысына тийбеш керек экен. Момундун эң намысына бата турган сөз эмне?
Kufur sözü. Жөндөн kafirga hüküm kılıyor. Beşincisi adamı su'i zannil mu'min bil mu'min. Mo'minga jaman oy kılbaş gereken, jaman gümönde bolboş gereken. Hiç kaçan mo'min janında oturgan mo'minga jaman gümönge barbaş gereken. Kuday öz saktasın, uşul akidada bolbogan adamlar mo'mindarga jaman gümön kılat. Namaz okusa dele, oroza tutsa dele, bulardı mo'min katarında eseptebeyt, gümönü jaman. Bular emne? Bul kapır padişanın, zalim padişanın buyruğuna baş yiyet. Jönele namaz okup jüröt dep, kerek bolsa oşol bayakı şunday bir kufur hükümlerini jüktöşü mümkün eken. Altıncısı olsa etiqadi adami huludil mu'min fi azabin nari ve in lam yatub. Altıncısı iman bizge jüktögen hükümlerin altıncısı mu'mindu dozok azabında tübölük kalat dep etiqat kılbaş gerek eken. Toba kılbay ötüp ketse dele. Toba kılbay ötüp ketse dele tübölük dozokta kalat dep etiqat kılbaş gerek eken urmatlı cemaat. Bari bir künösü küyüp çıgat eken. Endi imandın dağı şartları altı eken. Şurutul iman sittatu anva'. Birinci şartı. Siz iman keltirgenizde jana imanды düşündük ha, ekile türkügü var. İkrar jana tasdik. Oşol ekonin içinde kamtılgan 6 şartı var eken. Oşo 6 şartın biri el imanu bil gayb. Gaybka da iman keltirişiniz gerek eken. Bul imandın şartından. İmanınız dürüst boluşsun. İ'tikad ikincisi i'tikad enne ilmel guyubi hassun billah. Şunda bir etiqat kılış gereken, gayıptın ilmi Allah'a gana taandık dep bilişimiz gereken. Bundan maksat göz açık, büyük bakşı o bularga işenbe degen söz. Alar gayıpты bilbeyt degen söz. Allah subhanahu taala özü jakşı körgön paygambarlarga, elçilerge, joğusa salihlerge bildirgen gayıptары var. Alar ilham menen je vahiy menen aytılgandık üçün anı biz kabul kılabız. Anı biz kabul kılabız. Birok hiç kanday Allah'a baylanışı yok. Jön özünün aldıdan senin torpağın ayakta turat, joğusa munoң monday boluptur dep özünün canından aytkan bolsa, al göz açık, joğusa büyük bakşık bolat, alarga işengenge bolboyt. Alar gayıpты bilbeyt. Üçüncüsü halalullahi ta'ala halalullah istihlalu halalillahi ta'ala halalan. Allah Taala'nın halal dep aytkan nerselerini biz halal deşibiz gereken. Aga hiç kanday haram hükümünü jüktöböş gereken urmatlı cemaat. Bismillahi Allahu ekber dep soyuldu, oşol mal halal. Ölgön günde soyulağı, 40'ında soyulağı, aşında olup soyulağı, Bismillahi Allahu ekber dep soyuldu, bul halal. Endi bul halalda haram, bul mal haram, jevegilet, jeş haram deş bolboyt eken, urmatlı cemaat. Dördüncüsü Allah Taala'nın haram degen nersesini haram dep etiqat kılış gerek eken. Kayсы nerselerde haram dese, oşonu haram dep etiqat kılış gerek eken. Beşincisi olsa Allah Taala'nın azabından korku eken, havf. Altıncısı şartlarının biri raca'un min rahmatillah, Allah'ın rahmetinden ümit baylı. Allah'ın rahmetinden ümit üssöňiz dağı imanınızdan bir şartı jogolat eken. Oşonda ele bu namazın şartlarına okşoş ele şart. Misalı namazda 6 şart barby sırtında, oşo 6 şart okşoş imandan da şartlar uşular eken. Vacibul iman. Sizge iman mildet kılgan nerseler barken, iman sizge jüktögen vacip nerseler barken, isna aşara nav'an 12 tür eken oşol nerse. Birincisi, suhbatul alimi salih. Suhbatul alimi salih. Salih alimdin suhbatında bol urmatlı cemaat. Buna biz ustazımızın majlisinde suhbatında bol. 10'uncusu olsa ta'limus salat li ahli beytihi, özünün üybülü ayal bala çakasına namazı üretü. 11'incisi imatatul aza anit tariq, joldan ziyandu nerselerde alıp salu. 12'incisi cevabus salam vel at, salam berse salamdın cevabını alış, birö çüşkürse elhamdülillah dese siz yarhamukallah dep cevabını aytış. Muna uşul 12 imandan sizge jüktögen vaciplerin biri. Endi imandın kamalı 6 o eken. İman tolluk bolatken 6 nerse menen. El-ihlas, birincisi ihlas. Estağfirullah ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisin. Kur'an-ı Kerim'de ihlaslı bizge jüktögen. İkincisi tasfiyatul kalb, yürekti tazalı. Üçüncüsü tezkiyatun nefs, nefsti tunuk kılı. Dördüncüsü tahliyatul cevarih bit ta'a,
Allah Teala'ga moyun sunu menen denelerdi sululandırı. Beşincisi tarkul maasi, günöөлөрдү taştoo. Altıncısı al mahabba, Allah жүктөгөн muhabbat. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde kelet. Men jana Allah Teala ata-enеңерден башка нерсенин баарынан жакшы көрүнмөйүнчө, сүйкүмдүү болмоюнча силердин ыйманыңар камыл болбойт деген да. Мына ошо махаббаттак шарт экен. Суфилердин көз карашы боюнча al-imanul haqiqiyil kamil, толук чыныгы ыйман деп эмнен айтат десе, la yakunu illa ba'da fana'in nafsi ve zavali razailiha. Чыныгы толук ыйман качан nafsini Худанын затында фана кылмайынча, жок кылмайынча, түгөтмөйүнчө, коротмоюнча nafsingди, жана ошол nafsingдеги илешкен ар бир ыплас нерседен